жооп берсе анан кыргыз тилинде жазыш керек. Азыр сиздер да жазып отурасыздар эрежелерди. Дептерге булгабай сулуу жазса, анан замазка барар, кайра өчүрүп коебой, четтерин байкандай кылбай, сонун дептерди өзү кандай сулуу болсо окуучу, дептеринде ошондой кармаш керек да. Туурабы? Мен дайым окуучуларга айтам да, сен дептериң өзүң окшобой калыптыр да балам дейм. Ушунда бала кадимкидей демши калат. Балам, сен дептериң эмне өзүң окшобой атат? Кимдин дептери бул десең уялат. Анан баягы катасын оңдогонго аракет кылат. Сен сонунсуң го, балдар силер сонунсуңар деп дайыма сабакты баштайм, балдар ошондон чыга алышат. Анан ушул муну кийинки эчким айтпады, турмуштан мисал келтирсе, бизде функционалдык сабаттуулук деп атпайбы? Бул биз өткөн сабактардын баардыгы турмушта колдонуп, функция кызмат аткаруу да, туура, функциялы эл аралык кабыл алынган сөз баардыгы. Ал кызмат аткаруу. Турмушта биздин өткөн нерсебиз кызмат аткарыш керек. Алар биз үйрөткөн нерсени турмушта колдонсо, демек ошондо биз максатыбызга жетебиз. Ушул критерийлерибиз азайган сайын анан баалар да төмөндөй берет. Демек, ар тараптан сонун болгонго аракет кылышыбыз керек экен да. Жакшы. Анда жазабыз эрежени. Каратма сөздөр деген жаңы теманы түшүндүрүп кетейин. Ойдун кимге карата айтылгандыгын билдирген сөздөр каратма сөздөр деп аталат. Өзүбүздүн эле жалпак тил менен, Биз жалаң жандуу заттарга, жалаң адамдарга кайрылбайбыз. Биз жануарларга да кайрылабыз. Азыр башында бир окудук, жаңы эле ырларына кайрылды. Абстрактуу нерселерге деле кайрыла беребиз. Жаны жок, жансыз нерселерге деле кайрыла беребиз. Демек, биз кайрылып аткан, биз сырдашып аткан нерсе